Андан кийинки сурообуз, мен келинчегим менен жакшы эле үйлөнгөнмүн, бирок деген келинчегим дин маселесин жакшы түшүнбөйт экен. Сен менден да орозону жакшы көрдүң деген таризде жашабайм дегенге чейин барып жатат. Мен буга кандай түшүндүрсөм болот дейт. Бул ошон үчүн орозодо үйлөнбө деп айтабыз биз. Орозодо менин көңүл бөлбөйсүн, мени менен өбүшпөйсүн, да ушундай бир нерсе деп кине таккандар болот. Буларга түшүндүрүп айтыш керек, анан айтыш керек. Эгерде мен ошол сени жакшы көрүп, Кудайдан да көбүрөөк жакшы көрө турган болсом, орозодон көбүрөөк жакшы көрө турган болсом, анда менин сага болгон жакшы көрүүм тез эле тарап кетип, өтө кызыл батоңот деп. Андан кийин сонун тарагандан кийин ажырашып кетип коркунучу бар. Эгерде мен Кудайды уга турган болсом, Кудайдын парыздарын, шариятын жакшы көрө турган болсом, анда Кудайдын шарияты сени жаман көрүп калган күндө дагы, көңүлүм калып калган күндө дагы ажырашкандан тыюу салат. Анткени шариятыбызда сүйүү болбосо дагы ырайым, мээрим деген болсун деген өкүмдүн аяты менен үй бүлөм бузулбайт. Бул сен үчүн жакшы деген туура түшүндүрүп айтыш керек. Эгерде дагы деле туура түшүнбөсө, анда ошол түшүндүрө тургандарга апарып лекциясын уктурганга аракет кылса жакшы болот. Анткени кайсыл бирөөдө эркек же аял ошол динди бекем карманып турган болсо, анда бул үй бүлөдө сөзсүз түрдө бакыт болот. Эгерде үйдө дин жок болуп калса, шарият жок болуп калса, анда убактылуу жакшылык көрүнгөнү менен түпкүлүгү түз болбой калат, дагы адамдар бактысыздыкка кириптер болуп калышат.